Саламатсыздарбы? Бизде конокто Султан Раев, кыргыз эл жазуучусу. Азыр эле биз бир бөлүктү жаздырдык эле, 30 мүнөттүк. Анан аябай кызык нерсеге барып токтолдук. Улуттук идеология деген жерге жапондордун самурай жапон духу деми плюс европалык билим деген сыяктуу, кыргыздарда деле бир кезде аябай күчтүү демде болгон, мамлекет болгон, тетиги 100 жылга жакын мамлекет 9-10 кылымдарда ага чейин да болгон, Барсбек ага чейин болгон. Демек дем бар, ошолорду кайра жандантса болобу? Азыркы заманбап билимге кошуп, ошол илгерки демди кайра жандантса. Бул эң туура суроону бердиңиз. Чындыгында мына биз мына мурас жөнүндө, манас жөнүндө, баалуулуктар жөнүндө, ошондой эле ушул системалар жөнүндө көп айтабыз да, көп айтабыз. Ошол системаларды айтканыбызда сөз түрдө бул өзгөчө бир кыргыздын тарыхыда башаты жаткан өзгөчө бир кенч да, өзгөчө бир кумтөрдүн алтыны биякта калат дегендейчи. Ошонун сыңарындай бүгүнкү биз баалуулуктар жөнүндө сүйлөгөндө же ошол манас жөнүндө сүйлөгөнүбүздө албетте анын идеялары, алда айтылган ойлор, алда айтылган ушундай концептуалдык маселелер эме болуш керек деп атат. Бүгүнкү өнүгүүнүн темпине, алгоритмине синхрондуу болуш керек деп айтам да. Эгер биз синхронизация жасай албасак, ал ошол эле кыял бойдон кала берет. Биздин аталарыбыз мындай эле, бабаларыбыз мындай эле депчи. Бүгүн биз бүгүнкү 21 кылымдын адамынын аң сезиминде кандай синхронизация кылабыз? Ошол нерсе менен кантип ал сыймыктанат? Мен, мисалы үчүн, мен кыргызмын деген сөз, кыргызмын деген сыймыктын Ушул илгерки нерсенин баарын камтыш керек. Камтыш керек. Бүгүнкү адам ошол маданияттардын алып жүрүүчүсү, ошол мурастын алып жүрүүчүсү, ошол улуу кыргыздын өзгөчө бир касиетин алып жүрүүчүсү да. Ошондон ошону бүгүнкү жаранга жеткирүүнүн, синхрондоштуруунун, ошол канына тамчылап сиңүүнүн жолун эме кылыш керек. Ар бир идеология, концепт же идея адам кабыл алыш керек. Ал идеяны кабыл албай, ал канча адамдын жанагы ашыкча денеси катары кабыл алынса, ал эч качан реализация болбойт деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына кийинки кездерде биздин мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Касымбетов өтө бир жакшы иштей баштады. Өтө нарк жөнүндө. Бул өтө мындай маани берген адамга өтө терең маселелер камтыды деп айтсам болот да. Мен эч кандай ал кишиниге дифрамып айткым келбейт. Бирок ушул аракет, ушул жасалып аткан иш албетте ар бир адамдын көкүрөгүнөн орун алыш керек деп ойлойм да. Себеби бизге чындыгын айтканда азыр 21 кылымдын кыргызына руханий манифест керек бизге. Руханий манифест болуш керек да бизде. Азыр айтканда мына коомду көрүп атасыздар, коомдо ар кандай процесс болуп калды. Азыр адамдарда ушул бир чоң бир ушул биздин бүгүнкү замандашыбыздан адамдын эгер мындай IQ-суна кабыл ала турган болсок, кире турган болсок, биздики ар кандай түшүнүктөр менен, ар кандай ишенимдер менен, ар кандай кабылдоо маданияттар менен, ар кандай массалык культура, психоз менен ушундай өтүп калдык да бизде. Бул өтө опурталдуу акыбал десек болот да. Бизде чындыгын айтканда массалык психоз бизде көбүрөөк да, көбүрөөк. Биз эч бир мындай бир рационалдуу бойду кала албай калдык. Рационалдуу нерсеничи. Бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Мисалы үчүн айтайын дегеним, биз жаратмандык касиет же жаратмандыктын культу
же эмгектин культу, же бир мамлекеттик түшүнүктүн культу ошол эле учурда бизде ошол нерсени биз жоготуп алганыбыз мына акыркы кездерде байкалып атат. Кыргыз өзүнүн табиятында башка улуттардан эми кемситким келбейт. Бу демократиялык негиз, демократиялык мындай бир пайдубал фундамент биздин өзү генибизде бар да. Генетикалык кодубузда демократиялык түшүнүк бар бизде. Түшүнүк болгон. Биз ошол биз эме Томас Джефферсондун демократиясы дебейбиз. Но биздин өзгөчөлөнгөн, өзгөчө бир демократиялык түйүнү кабылдообуз бар эле да. Бар. Мына жана көп эле айттык жанагы баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Ал мына басма сөз эркиндиги жазылган жөнүндө жазылган доктриналардын бирөөсү дагы чогулуп келип ошол эки сөзгө туура келбейт. Ошонун эме маанисин жибербейт, туурабы? Демек, биздин сөзүбүздө, биздин түшүнүгүбүздө ошондой нерсе болгон да. Ошон үчүн биз бу өзгөчө ушундай саны аз калкка бул улутту бириктире турган идеялар керек. Улутту бириктирүүнүн идеясы керек. Но эме бар эмеспи? Азыр китеп жазып атат. Байыркы Сибирдеги кыргыздардын цивилизациясы деген китеп жакында чыгат го, жана Виктор Казадой Казадой деген профессор. Ал жана биринчи китебинде былтыр чыккан Эринек. Кыргыз беги Эринекпи ушундай китепте мынтип жазып атат. 19 кылым мамлекеттүүлүк болгон деп кыргыздар. 19 кылым деген бул эмне? Чоң да. 1900 жыл. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымдын аягынан тартып 17-18 кылымдын башына чейин 19 кылым. Анан бир жерде мынтип жазып кетип атат. Ушундай ушунча кылымга өзүн сактаган эл, мамлекеттүүлүгүн сактаган элдин эмне үчүн ушундай сактаган десе, эң көп себеби бар. Бир себептердин бири Манас деген эмеси дейт. Идеологиясы деп да. Ушинтип жазып атат да. Туура. Аны ал жөнүндө биздин эмелерибизде эле көп айткан, баарыбыз эле айтканбыз. Бул кыргыздын өзгөчө феномени эмнеде? Албетте бул кыргыздын миңдеген, миллиондогон аскери болгон эмес. Бирок кыргыздын миллиондогон саптары болгондо. Ар бир сап, ар бир адамга тете болгон сап болгондо бизди кылымдардан бери сактап келген ошончолук кыргында, ошончолук тарыхый бир коллизияда, тарыхый эмелерде кыргыздын аман калышынын бир фактору бул көкүрөк болгон. Ошол Көкүрөк маданият болгон. Биз ташка жазбасак дагы, биз көкүрөк аркылуу генетически бергенбиз да. муундан муунга. Муундан муунга кеткен. Ошонун бир өзөгү Манас болгон. Туура айтасыз, жана Казадой жазып атпайбы? Мына мен Барсбек жөнүндө жаздым. Биз мына көпчүлүк учурда биз айтабыз, Барсбек алгачкы ошол каган болгон мамлекеттин. Барсбекке чейин болгон да. 12 каган болгон. Барсбек болгон 3 жыл гана башкарган. Барсбектин ошол эмесинде 3 жыл 4 жыл башкарган. Биз ошондо Барсбектин каганы талкаланган, туурабы? Түрктөр тарабынан. Түрктөр тарабынан. Негизги эмес эмне болгон? Наке негизги талкаланган себеби бизде бир саткындын айына, бир саткындын ошол Барсбектин жанында жүргөн саткындын айынан орусча айтайын дагы, бүтүн орусча айтпай эле коеюнчу, бүтүндөй бир кыргыз каганаттыгын талкалап алганбыз. Бир саткындын айынан. Билесиздер, тарыхта бир адамдын айынан. Ошондуктан бул нерсе өзгөчө бир нерсе да. Кыргыз феномени деген сөз бул өзүнчө феноменология деген бир наука болуш керек деп ойлойм. Азыр эми буну айтпай эле коеюн, жогорку биз тарыхыбызды жазылбай атабыз го, тарыхыбызды. Мына мен көп жолу айттым, кыргыздын академиялык тарыхы барбы? 84-жылдан бери жок да. Жок академиялык тарыхы. Бул тарыхты тарых эч качан амбицияга эме кылбайт, алынбаш керек. Тарых ошол конкреттүү фактыларга негизделген, ошондон улам келип чыккан бүтүндөй бир тарыхый тутумдардан куралат.
кичинекей бүрсүктөрүн. Биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнөн ушунча нечендеген кылымдарды карытканын биз тарых аркылуу гана билебиз. Мына азыр тарыхтын жаңы капкактары ачылып атат, жаңы эмелер ачылып атат. Мына Кытай архивтеринде, Араб архивтеринде, Фарс архивтеринде, башка архивтерде арылып атат. Бирок биздин бир күнөөбүз болуп атат. Мына биз эми өзүңүз билесиздер, Советтер Союзунда изгилинде өстүк. Биз ошол тарыхка биз саясатта жол берген эмес. Өзүбүз да кызыккан эмеспиз. Баарыбыз бир колхоздун тарыхын жазып, доктор наук академик болгонбуз, туурабы? Комсомолдун тарыхын жазып. Ошондон азыр башка бир мезгил келди. Азыр тарыхчылардын жаңы генерациясы керек, жаңы түшүнүктөгү. Ал болгондо биринчи кезекте ошол, мисалы үчүн, бир дагы тарыхчыбыз, тарыхчылардын ичинен Кытай тилин билгендер жок, туурабы? Мүмкүн бар, бирок Мүмкүн бар. негедир жазышпайт аны. Мүмкүн. Анан кийин бир дагы тарыхчыбыз түрк тилинде, мына жакын биз тууганыбыз, ошолорду дагы ошол архивтерде же фарсы архивтеринде иштеген. Барын казып чыгыш керек. Казып чыгыш керек. Мына биз айтабыз эми Түркмөнстан жөнүндө айтабыз го, айтып калабыз. Түркмөнстан дегенде кичине деп калабыз. Мына мен 2001-жылы Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II мени чакырып, мен кабыл алганда эми, мен деген сөз жаман көрөм, бирок кабыл алган мен биринчи кыргыз катары ошол жерге Букингем сарайында кабыл алган. Ошол жерде Лондондо мен бир түркмөн окумушту менен жолугуп калдым. Жолугуп калып сүйлөшсөк, айтат, эме дейт, мен дейт ушурда Королевский архивди казып атам. Англиянын парламенттин архивин казып атам, тарых музейдин архивин казып атам. Казып атканымдын себеби ошол казып аткан архивтерден бир эле сөз, түркмөн деген эле сөз болсо баардыгын көчүрүп атам деп атпайбы. Көрбөйсүзбү? Күкүмдөп жыйнап атат да, өзүнүн тарыхы боюнча дагы. Эми аларды ушунчалык тарых жагынан эметти кетти дебейм. Бирок ошол аракеттин өзү чоң нерсе да. Ошондуктан бизде ушул багытында иштешибиз керек деп ойлойм. Мен Кыяз деген досум бар, баягы күндө эле ыйлайт го, архивге казганга каражат жок депчи. Эми азыр мына айтып атабыз, эски Кытай тилинен орто Кытай тилин, анан орто Кытай тилинен жаңы Кытай тилине которуш керек, андан алып анан кыргызча которуш керек экен. Андан кийин мына ошондой. Жакында эле эмеде презентациясы болду, Тушогес болду, Астанада. Рашид Алдинин китебин презентациясы болду. Илгерки. Ошол Чыңгыз хандын тарыхы боюнча. Ал анын китеби мындайча айтканда тарыхый жактан өтө достоверен деп койсом болот да. Ошол жерде китепти барактасаңыз, мен барактадым. Чыңгыз хандын тарыхы жазылат, Чыңгыз хандын саны жазылат. Ошол жерде тиги гүлгө чырмашкан эмедей болуп, канаттай болуп, кыргыз деген сөздөр жүрөт. Бардык жеринде кыргыз деген. Эмне үчүн муну изилдебейбиз? Мына фарсы тилинен биринчи жолу орус тилине которулду. Бул ошол жана котормочу буну фарс архивинен алып келди ушул китепти. Ошонун баарын илтеш керек. Ошонун баарын илтеш керек. Бул бизге өзгөчө нерсе да, өзгөчө мындайча айтканда казына да изилдешибиз керек. Мен ошо алып келип туруп Кыяз досума бердим. Мына. Сен мына сага. Орусча и казакча которулган. Эки тилге которулду. Презентациясына мен катыштым, Астанагачы. Ошол аракеттер дагы эмненин негизинде болот? Баягы руханий мура деген улуттук идеянын, программанын негизинде болот. Алып келип, ошо которушту. Түз тилинен, фарсы тилинен которушту да. Ал жакында эле түрк тилинде чыкты ошол эмгекчи. Ошон үчүн бул дагы негизги эмелердин бири да. Эми айтып аткан себеби мынакей албетте мамлекеттин өзүнчө бир басуу этаптары бар. Мисалы үчүн калк дейбиз, туурабы? Эл дейбиз, өлкө дейбиз. Бирок ошонун эң башкы нерсеси, эң апогейи бул улут. Аны адамды айтабыз.
pende deybiz, kişi deybiz, adam deybiz. En жогоркусу эмне? İnженер deybiz. İnsan deybiz, İnsan deybiz. insan. Ошоң орусарда мамлекет улут болуш үчүн улуттун өзгөчө көнү баалуулуктар бар. Ошонун өзөгү бар. Ошол өзөгү тарых. Биз тарыхка биз улуттун кыргыздын ушунчалык аша чаап мактангандыгында эмес. Биздин ушундай тарыхыбыз бар да. Башка элдерде көрүп атасыз, тарых жасоого, суррогат тарыхын жасоого аракеттер болот. Бизге накта реалдуу тарыхыбыз болуп ошону жакшы изилдеп атабыз. Ошон үчүн мен айтар элем, ана президент кабыл алган концепциянын негизинде, идеологиялык доктринанын негизинде ушул маселелерге өзгөчө кылышыбыз керек. Аябай жакшы эмелер жазылыптыр да, пункттар жазылыптыр. Улут деген, өлкө деген, жаран деген, мүнөз дегенге чейин жазылыптыр да. Бул өтө эме Жакшы. көп эле ушул доктриналарды кабыл албаган чейин аракеттер болду. Ошол учурда бир учурда биз деле ушу идеологиялык жанагы өнүгүү аркылуу эмеге деп развитие через единство деген бир нерсе жазганбыз, концепция жазганбыз. Бирок бул концепция өзүнүн түзүлүш, анан койгон маселелери боюнча принципиально башкача болуп тур да. Жакшы. Ошондуктан бизге аябай чоң эме бар да. Дем боло турган. Дем боло турган, биз, как говорится, есть над чем работать дегендей, ошон размышления, муну терең казыш керек, терең казыш керек деп ойлойм да. Ошондой нерсе, анан ошондуктан мен айтар элем, бизде коомдун, адамдын, ойдун, түшүнүктүн көзүн ачыш керек, өбүтүш керек болду. Өбүтүш керек деп ойлойм да. Синтез кылып, Синтез байыркыны, кылып, кийинкини, азыркыны баарын. Биз ушул Жана япондор же корейлер жазып аткан сыяктуу. Ошондой. Биз ушул концептуалдык маселелерге, улуттук амбицияларга эме кылышыбыз керек. Оппозиция деген оппозиция боло берет. Аны эч качан эме кылбаш керек. Оппозиция деген коом өнүкпөйт, эми оппозиция болгон боло берет дегенче. Но конструктивдүү оппозиция албетте мамлекет үчүн өтө пайдалуу. Анан ар бир көз караштарды сыйлай билиш керек. Ал жагабы бизге, жакпайбы, кандай ачуу тийбесин, ар бир көз караштарды сындай билиш, Адагы салым болот. Сыйлай билишибиз керек. Ошол көз караштын артында кайсы бир индивид турат да. Ошол индивид 7 миллиондун бирөө турабы? Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн калкыбыз. Ошондуктан алардын ойлорун дагы сыйлай билишибиз керек деп ойлойм. Ошондуктан бул нерсе алар деле, мен ойлойм, ошондой көз карашта алар деле ушул кыргызды сүйгөнү үчүн, кыргызды күйгөндүгү үчүн жазат болуш керек деп ойлойм да. Ооба. Гоголь деле айткан го, мен почему критикую Россию депчи. Лени Красты айткан. Себеби мен Россияны сүйөм деген. Менин сынымда Россияга болгон сүйүүм бар депчи. Ошондой ар бир адамдын сынында бир конкреттүү адамга каршы чыкканда элди сүйүү, мамлекетти, өлкөнү сүйүүнүн өзөгү болуш керек деп ойлойм да. Ошондо иштейбиз. Кандайдыр бир укук сыяктуу болуш керек. Жанагы Пушкин айтканы бар эмеспи? Орусча айтайынчы. Я ненавижу свое правительство, но мне будет больно, если об этом скажет иностранец дейт. Туура. Жакшы айткан да. Туура. Анан ошол эметкенде албетте бардык маселенин ачкычы, жана адабият деп айттык, бардык маселенин ачкычы, өнүгүүнүн, өсүүнүн негизги детонатору бул билим. Бул талашсыз маселе. Өткөндө да бир чогулушта айттым, ошондо кайла кайталап коеюн. Ошол жерде мен мисал келтирдим да, 2 атомдук бомба чыштагандан кийин Япония, чоктоп калган, өрттөп калган Япониянын кыска убакыттын ичинде өнүгүп кетпедиби? Ошондо ошол премьер-министрге чет элдик журналисттер суроо берген. Мына
Силер 2 атомдук бомбанын трагедиясын көрдүңөр. Адам кырылды, Япония күлдүн арасында калды. Ошонун өнүгүүнүн негизги себеби эмне? Ушунчалык бат өнүгүп кеткениңер дегендечи. Ошол киши айткан, премьер-министр. Азыр атын эстебей атам. Билим деген. Билим. Биз эмне кылдык? Биз мугалимге министрдин айлыгын бердик дейт. Мугалимге дипломаттын кол тийбестигин бердик. Мугалимге императордун кадыр баркын бердик деп. Биз ошол мугалим аркылуу билимди көтөрдүк, мугалим аркылуу өлкөнү тургуздук, курдук, тикеледик деп айтканда, а мугалим это билимде турабы. Ошондуктан бизде да ошол нерсе болуш керек. Мына билим, мына көп айтабыз. Азыр мугалимдердин ролу өзгөчө. Улутту тарбиялоонун, улутту калыптандыруунун, улут кылуунун негизги рычагы ошол мугалимдерде. Биз азыр мугалимдерге эч кимибиз ага кесип сүйлөп же эметип, аны басынтып эметкенге укугубуз жок. Себеби булардын миссиясы, эң башкы миссиясы бул агартуучулук, билим берүү, эме адамды адам кылуу, улутты улут кылуу, өлкөнү өлкө кылуу миссиясы ушуларда. Бир жаман эме болуп бартат тенденция. Агартуу, улут кылуу элди деп атканда мугалимдин кызматын кызмат көрсөтүү сыяктуу болуп калып атат да. Ал келип кызмат көрсөтөт, ага акча төлөп койду болду. Жок, ал кызмат көрсөтүү деген бул эме мугалим сервис эмес да бул. Туурабы? Бирок ошондой сыяктуу мамиле болуп атат да. Таптакыр түшүнүксүз. Бул агартуучулук миссия болуш керек. Бүгүн азыр ошол Японияда азыр деле ушул мугалимге ошондой чоң эме бар, сый урмат бар. Бели самолет менен уча турган болсо, жана кызыл дорожка менен келип бизнестер учат го, ошол менен келет. Дүкөнгө дагы өзүнчө келет. Бул дегендик ушул мугалимди сыйлагандык биринчиден, экинчи билимди сыйлагандыктан. Ошондуктан эч качан билим бул кызмат көрсөтүү эмес. Бирок ошондой мамиле болуп баратат да. Ошондой бул таптакыр коммерциянын көз карашынан же бир коммерциялык түшүнүктөрдүн көз карашы, формировканын көзүнөн карабаш керек да. Это миссия, агартуу миссиясы. Ушул негизден карашыбыз керек. Журналистикада ошондой болуп баратпайбы? Коммуникация болуп калып атат да. Журналистканын ордуна байланыш болуп калып атат, коммуникация болуп калып атат, кызмат көрсөтүү, маалымат берүү болуп калып атат да. Журналистика эми бул бир врач бир адамды дарылай турган болсо, журналист целый өлкөнү, улутту дарылаган анан направление көзүн ачкан бир өтө бир куралы бар нерсе да. Бирок эми албетте журналисттин бүгүнкү деңгээли ал экинчи маселе. Жалпы мамиле ошо. Бирок жалпы эме катары, өлкөнүн бир тутуму катары жанагы айтабыз го, 4-чү бийлик деген. 4-чү бийлик катары коомдук пикирди жаратуучу. Не коммуникация байланышта, коомдук пикирди байланыш жүзү көпүрө эмес. Бул ал коомдук пикир жаратат. Коомдогу нерсе негизги коомдун аң сезимин жараткан нерсе да. Ошондуктан Некрасов 19-чы айтып атпайбы? Жанагы поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан деп. Ошону эле журналистика любой нерсе эметсе болот да. Врач болосуңбу, болбойсуңбу, сен адам болгун деп айткан сыяктуу күнүгө адам болуш керек. Журналист болосуңбу, болбойсуңбу, биринчи кезекте адам болуш керексиң дегендей. Ошол кезде аябай тарбиялоочу нерсе болгонду. Некрасовдун журналы өзүнүн жанагы Наш современник деген 19-кылымда. Эми мына бир нерселер чыгып атат да, бир мындай бир маселелер. Жаран деген өзүнчө түшүнүк. Жаран. Ар бир адам өзүнүн өлкөсүндөгү орду, бул жаран деген, жарандык менен түптөлгөн нерсе да. Ар бир адам өзүнүн өлкөсүнүн жараны. Жаран деген эме түшүнүк, көптөгөн түшүнүктөр менен тыгыз байланышта. Ошол мекенчил, башка анамына ошол жаран болуу бул өзгөчө бир адамдын өзгөчө бир сапаттык, эволюциялык бийиктиги өсүшү катарында.
ошол эле учурда мүнөз, мүнөз, характер деген сөз дагы уже жанагы эмеде бар экен, мүнөз деген сөз бар экен. Биз мүнөздү тарбиялашыбыз керек. Doğru. Анан биз ушул мүнөздү мына мисалы үчүн айтабыз го, мындай ата бабаларыбызда мындай бар эле, андай бар эле, ар бир нерсеге өзгөчө көз караш бар эле, ошол эле сууга, ошол эле атка, кушка биздин өзгөчө бир мүнөзүбүз бар эле да. Туурабы? Анын баарын талкуулап атпайбы? Бирок ошол нерсени, жакшы нерселерибизди калыптандыруунун, бүгүнкү заманга ыңгайлаштырып калыптандыруунун бир өзгөчө бир чоң бир Evet. процесси бар деп айталым. Биздин убактыбыз кайра аз калыптыр, бир 4 мүнөттөй калыптыр. Түрксойду жөнүндө кичине айтып берсеңер, кыска. Кандай болуп атат? Түрксойду билесиздер, бул түрк дүйнөсүндөгү эң алгачкы түзүлгөн маданий уюм, түрк дүйнөсү, түрк маданиятынын уюму. Бизди негизги бириктирген нерсе бул албетте тил маселеси, маданият, иденттүүлүк, анан дин эми экинчи болот. Ушул маселелер менен бириктирген, ушул негизде, ушул фундаментте курулган уюм болуп эсептелет да. Биздин негизги миссия ушу маданият аркылуу түрк элдерин бириктирүү. Түрксой бул түрк дүйнөсүнүн руханий көкүрөгү, жүрөгү деп айтсак болот. Азыр мына Түрксойду бар эле дүйнөлүк коомчулукта тааныды. Түрк дүйнөсүнүн ЮНЕСКОсу деген атыбыз бар. Мына акыркы 3 жылдын ичинде биз ООНду бир эмеси катары таанылдык. Өткөндө эле Португалияда ООНдун чоң глобалдык форуму болду. Ошол жерде дагы сүйлөдүм чыгып. Бизди ошондой дүйнөлүк эмедеги чоң форумдарга, глобалдык форумдарга биз тең ата болуп катыша баштадык да. Ошол жерде, ошол площадкада биз түрк маданиятын тааныштырабыз. Түрк маданиятынын тарыхын сөз кылабыз да. Ошон үчүн Түрксойдун аткарган миссиясы дагы, ролу дагы, жасап аткан иши дагы өтө маанилүү. Бизде 14 мамлекет бар Түрксойдо. Ошонун ичинен 6 туруктуу өлкө, төзүүчү, 8 байкоочу өлкө. Ошол чоң бир уюмду ушул Маданият аркылуу ынтымакты чыңдап уюмду алдыга жетектеп атабыз. Ошол учурда мен Түрксойдун баш катчысы катары биздин улуттук маданиятты дагы көтөрүүгө, ага колдоого, жардам берүүгө аракеттер жасап атабыз. Рахмат сизге. Бизде конокто Султан Раев болду, кыргыз эл жазуучусу жана Түрксой уюмунун баш катчысы. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.